Россиянын депутаттары Кыргызстандын айдоочулук күбөлүгү менен иштөөгө тыюу салуучу мыйзам долбоорун артка кайтарып алды. Бул туурасында эл өкүлү Марлен Маматалиев билдирди. Ал мамлекеттик думанын парламентарийлери документтин демилгечиси менен да жолугуп, чакыртып алууга макулдашканын белгиледи. Бирок алар Кыргызстанда айдоочулук күбөлүктү туш келди таратпоо үчүн чара көрүүнү суранган. Кыргыздын айдоочу көлүктөрү менен Россия Федерациясы мындан ары жүргөнгө болбойт депчи. Биз сүйлөштүк. Алар бул мыйзам боюнча толук бизди колдой турган болушту. Ал эле эмес, аны инициатив эткен депутаттын өзү менен, фракциясы менен жолугуп дагы аларды артка кайтаргыла деп биз маселени козгодук да. Маселе ушу депутаттардын ортосунда чечилди деп айтсак болот, бирок бир маселе калып калды. Алар айтат, сиздер дагы бир-эки мындай шак кылып коюңуздардычы дейт. Эмне кылалы десек, биз түшүндүрүп бердик. Бизде өтө ужесточение болду. Керек болсо президенттин племянницасы 5 жолу экзамен тапшырып ала албай койду. Ал жерде bizde маселе чечилди, анан кооптонбогула дедик. Анда дейт ошол база данных мен МВД аркылуу силер реалдуу түрдө ошол көлүктү алгандардын списогун бере аласыздарбы дейт. Анткени экинчи маселе бар экен, бул чоң дозу көйгөй 3000 сомго биздин айдоочу көлүктөрдү ал жерде подделка кылып сатышат экен. Башка жарандарчы. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, Акылбек Сүмбетович, уну тапшырма бердирип коесузбу? Айдоочулук күбөлүк кандай шартта берилип жаткандыгы боюнча УНА мамлекеттик мекемесинин Жалал Абад региондук бөлүмүнө кайрылдык. Анда Базар Коргон районунун тургуну Дамиракан Бекбоева күбөлүк алуу үчүн сынак тапшырууга 8-чи ирет келип жаткандыгын айтууда. Мен 12 майда бүткөм. Ошондон бери келип атам, бирок ортолукта келбей дагы калган күндөрүм болду да. Башка жака эмеге кетип калып иштер менен. Анан ошо жакшы эле даярдангандай болуп атам, өтө албай атам. Канча жол тапшырдыңыз? Бир 8 жол тапшырдым окшойт. Бүгүн да келгенсиз. Бүгүн саатымы билбей калдым. Бирде киришим керек экен эле. Эми понедельник кирем, Кудай кааласа буйруса. Авто мектепте жакшы окуган болсо эле сынактан өтүү жеңил дешет адистер. Ал эми Нокен районунун тургуну Элгазы Маканбаев болсо 4-чү ирет тапшырып сынактан өтүп кубанып турган чагы. 4 жол келдим окшойт. 4-чүсүндө мындан мурункусунда келгенде 17 алып калгам. Азыркысында 20 алып өттүм. Толугу менен. Толугу. Мен башында 2 жол даярданбай келдим эле. 10го дагы жетпей аттым да. Анан кийинкисинде даярдандым эле 17ге жеттим. Анан мунусунда өттүм. УНА мамлекеттик мекемесинин Жалал Абад региондук бөлүмүндө бир күндө 200гө жакын жаран сынак тапшырат. Алардын эң көп дегенде 20сы гана сынактан өтөт. Эң көп ушу 29 жол келгенди мен көрдүм. 29 эле өтпөй кеткен. Сынакка катышуу үчүн көрдүм да. Анан акыркы эми бул 3 жылда өтө катуу көзөмөл күчөйдү ушу сынак алуу боюнча. Ошол себептен азыр азайды да бай илгеркидей. Мисалы 200 киши келет Жалал Абадка, 10% гана өтөт, 120 киши өтөт да. Ошол көзөмөл катуу күчөдү. Эч кандай чектөө жок. Өткүчөктү тапшыра берет. Өткөн сайын баягы төлөмү бар, өзүнүн мамлекетке ошол төлөмүн төлөп эле тапшыра беришет. Айдоочулук күбөлүк берүү татаалдашканы менен жол кырсыгы күн сайын катталып келет. Алсак Бишкек-Ош Уна жолунда кырсыкка кабылган жеңил Унанын 4 жүргүнчүсү көз жумду. Күбөлөрдүн айтымында кырсык 10 декабрда Сузак районунун Ырыс айыл аймагында болгон. Тактап айтканда жол чыракта токтоп турган жүк ташыган Унанын артынан Деу Нубира үлгүсүндөгү Уна келип сүзүп, жол кырсык катталган. Жеңил Унадагы 4 жүргүнчү баары мерт кеткен. Алардын баары Сузак районунун 1996 жылы туулган тургундары экендиги аныкталган. Айбек Исабеков, Самирбек Тойчубаев, регион.